Урматтуу мекендеш, урматтуу мусулман bir тууган. Келиңиздер. Орозо кармаганда чыныгы Кудай буйруган, пайгамбар көрсөткөн, эртең биздин тосоктон кутулуп, же болбосо буга чейин мына биз сиздер менен 2024-түн орозосунда жолугуп отурабыз. Балким буга чейин Кудай Тааланын астында Акматованын баласы Шумкарбек бактысыздардын, тозокулардын катарында деп жазылынып турган болсо, келгиле быйылкы орозонун урматына тооба кылып, оңолуп, өзгөрүп, чыныгы орозону кармап, Аллах Тааланын рахматы, мээрими жааган айда ошол жерден өчүртүп, Акматали уулу Шумкарбек бактылуулардын, Кудай сүйгөндөрдүн, бейиштиктердин катарына өзүбүздүн ошолордун списогуна өзүбүздү киргизели. Мына ошолордун списогуна киргенге, бактылуулардын катарына, бейиштиктердин катарына кошулууга Рамазан айы өзгөчө бир мүмкүнчүлүк. Аввалуху рахма, ва авсатуху магфира, ва ахиру гайтку минан ниран. Баштапкы 10 күндүк Алланын рахматы жааган ай. Ортосу Кудайдын кечирими, ва ахиру гайтку минан ниран. Акыркы 10 күндүк кадыр кечелери менен бирге миңдеген, миллиондогон адамдардын тозоктон кутулуусуна себеп болгон ай. Урматтуу мекендеш, Рамазан айынын ар бир күнүн, ар бир мүнөтүн, ар бир секундун текке кетирбе. Былтыркы орозо, андан алдыңкы орозо, же болбосо кээ бир аталарыбыздын 50 жылдан бери, 60 жылдан бери жолуккан орозосу быйылкы орозо менен бирдей эмес. Ар бир күн өзүнчө, ар бир күн өз башка. Хасан ал-Басри айтат, күндө күн чыккан учурда адам баласына кайрылып, "Я ибни Адам, ey адам баласы, ана халкун жадид, мен сенин өмүрүңнөн, жашооңнон, Кудай берген 70 жыл, 80 жылдык өмүрүңнөн болгон жаңы күнмүн. Ар бир күнүбүзгө жаңы күн жаралат экен. Мен сенин өмүрүңнөн болгон жаңы күнмүн. Ва ала амалука шахид, кылган күнөр иштериңе күбөмүн. Фагтаним минни, менден пайдаланып кал, текке кетирбе. Кечке чейин ибадат менен, жакшы кулк мүнөз менен, адаб ахлак менен өткөр. Фала ауду иля яумил кыяма, кыяматка чейин мен кайра келбейм дейт экен. Урматтуу мекендеш. Бүгүнкү орозо, бүгүнкү күн, бүгүнкү түн, бүгүнкү ай кайра кайрып келбейт экен. Эндиги жыл Кудайым буйрса дагы Аллах Таала мүмкүнчүлүк берсе, өмүр берсе, орозо келе турган болсо, дагы кадыр кечел келе турган болсо, ал башка орозо, башка кадыр кече, башка ибадат түндөр. Бирок бүгүнкү бул өзүнчө бир Кудай Таала тарабынан берилген чоң бир мүмкүнчүлүк.